Жануарлар дүйнөсү. Амазонканын жырткыч айванаттары. Амазонка дарыясынын жыш токойлуу жээги дүйнөдөгү эң бир коркунучтуу жырткычтардын жашоосуна ылайыкташкан. Жана бул аймактарда жырткычтар менен бир катар дүйнөдөгү сейрек кездешкен жануарлар кездешет. Амазонка дарыясынын жалпы көлөмү бери дегенде 5 миллион чакырымдык аймакты ээлейт. Мындай көлөмдүү суунун бул аймакта жайгашуусу жаратылыштын эң бир ыңгайлуу экосистемасын түзүп берген. Бул жерде болуп көрбөгөндөй укмуштуу жануарларды гана эмес, сууда жашаган балыктардын түркүмү да арбын кездешет. Айтсак, бул жерде жашаган жануарлар башка жерлерди жердебейт. Тагыраак айтканда, Амазонка дарыясынын жээгин жердеп аңчылык менен жашоо кечирген эң бир күчтүү жана жырткыч жануарлар бар. Ар бир жырткыч өзүнө гана таандык аңчылык жолдорун колдонуп күн кечиришет. Бул жануарлар бир гана Амазонкада эмес, дүйнөдөгү эң бир кооптуу деген жырткычтардын катарына кирет. Анда бул берүүбүздө Амазонка дарыясын бойлоп жашаган эң бир жырткыч жануарлардын тизмеси менен сиздерди тааныштырабыз. Пирани жырткыч балыгы. Биз Амазонка дарыясынын жээгин кечип басуубуз менен бул жырткыч балыктардын көңүлүн өзүбүзгө оңайлы бура алабыз. Бул балыктардын чоңдугу адамдын алаканындай эле бар. Бирок алар кол салууда өзүнүн кичинекей көлөмүнө эмес, көптүгүнө жана курч тиштерине таянышат. Тагыраак айтканда алар топ-топ болуп кол салышат. Жана алардын бир тобунда бери дегенде 100дөй балык болот. Алар тез кыймылга маани берип, аны олжа экендигин билгенде дароо тобу менен кол салышат. Алардын кыймыл аракети ушунчалык тез болгондуктан сууга бир жандыкпы же жалбыракпы дароо кол салууга ашыгып турушат. Бирок алар ар бир нерсеге кол салаардан мурда аны эң мыкты угуу жөндөмү жана даам сезүү менен аныктап алууга жетишет. Пирани жырткыч балыгынын 2 кол салуу баскычы бар. Биринчиси сууга түшкөн жандыктын дабышы, экинчиси кандын даамы. Пирани жырткыч балыгы олжону алган кезде ара асмал курч тиштери менен 100дөгөн майда бөлүккө бөлүп кетишет. Алардын тиштери ушунчалык курч жана баш сөөктүн тартып турган тарамыштары катуу экендигин мындан билиңиз. Керектесе темирдин бетине ис салууга кубаты жетет. Демек, пирани кол салган жандыктан бир нече мүнөттөн кийин сөөгү гана калаары белгилүү. Азыктын жетишсиздигине туш келген пиранилер сууга эмне түшсө да кол салаары аныкталган. Бирок андай болгон күндө да Амазонка жээгин жердеп жашаган жергиликтүү тургундар жырткыч балыктын өзүн олжо катары кармап жашап келишет. Пирани балыгын кармоо учурунда адамдарга кол салган учурлар өтө көп кездешет. Керектесе торго түшкөн пирани балыгы өтө кооптуулукту жаратат. Анткени пирани жырткыч балыгы өзүнүн курч тиштери менен керектесе адамдын манжасын тиштеп үзүп алуусу толук ыктымал.
Жыл сайын бул балыктан кеминде 80 адам ар кыл жараттарды алып келери аныкталып отурат. Ананда биз көргөн көркөм тасмалардагы пиранилерди ашкере жырткыч жандыктарга салыштырып, атургай бул балыктар эң коркунучтуу персонаждарга айланып калды. Бирок бул балыктар чынында анча зыяндуу эмес. Анткени алар сууга түшүп калган ар кандай жандыктардын калдыктарын жеп, санитардык тазалыкты жүргүзүп турушат. Демек бул балыктар зыян гана эмес, пайда да алып келерин айткыбыз келет. Бразилиянын чымчык жегич жөргөмүшү. Бразилиядагы Амазонка дарыясынын жээгиндеги токойго кеч кирери менен чөп алдында кыбыраган жандыктар пайда боло баштайт. Ал жөргөлөп жүргөн жандыктардын катарына Бразилиянын чымчык жегич жөргөмүшү кирет. Ал өзүнүн ачуулуу кыймыл аракети жана чоң көлөмү менен даңазага айланып отурат. Анын көлөмү бери дегенде 30 сантиметрге жетип, турган түрпөтү менен үрөйдү учурат. Бул гана эмес, анын чаккан уусу өлүм алып келүүчү кудурети бар. Көпчүлүк жөргөмүштөр жылуу аймактарды мекендегенде эле, бул бразилиялык чымчык жегич жөргөмүш дагы ысык жерлерде жашайт. Жөргөмүштөрдүн көпчүлүк бөлүгү майда курт комурскалар менен азыктанса, бул Бразилиянын чымчык жегич жөргөмүшү көлөмдүрөөк жандыктар менен азыктанышат. Бул жөргөмүштүн тишинин узундугу 2 сантиметрге жетет. Жана нейросенегавалга алып келүүчү ууну жиберет. Уунун күчтүүлүгүнөн колго түшкөн олжо сенегавалга келип, кыймылдай албай калат. Экинчи жолу ууну жиберүү менен олжо жан берет. Бул көлөмдүү жөргөмүш түрпөтү менен гана коркунуч келтирбестен, уусунун күчтүүлүгүнүн аркасында ийгиликке жетишип келет. Ат айтып тургандай, бул жөргөмүш чымчыктарга, чычкандарга жана башка көлөмдүүрөөк жандыктарга кол салуудан кайра тартпайт. Кийинки айта турган эң коркунучтуу жандык Бразилиянын саякатчы жөргөмүшү болуп саналат. Ал жогорудагы чымчык жегич жөргөмүшкө караганда бир аз кичирээк болгону менен өтө коркунучтуу. Ал саякатчы жөргөмүш деген атка ар кай жерде тынбай жөргөлөп жүрө бергенинен татыган. Бул Бразилиянын саякатчы жөргөмүшү башка жөргөмүштөрдөй желе тартпайт. Ал ийин казып, уя салып жашайт. Алар дайым кыймыл аракеттин гана үстүндө жүрүшөт. Андыктан бул бразилиялык саякатчы жөргөмүшүн Түштүк Американын баардык булуң бурчунан кезиктирүүгө болот. Керек десе бул жөргөмүш адам жашаган аймактарга атүгүл үй ичине чейин кирип келген учурлар катталган. Андыктан капысынан жолугушуу жөргөмүштү чочутуп жиберет. Антсе да жөргөмүш эч убакта биринчи кол салбайт. Болгону ал кол салуу учурунда аргасыз тиштеп уу чачат. Бирок ал биринчи эле чаккан уусунун көлөмү башка жөргөмүштөрдүн уусунан бир канча эсе көптүк кылат. Демек бул жөргөмүштү тез кыймыл аракет жана күчтүү уу дүйнөдөгү эң коркунучтуу жөргөмүштөрдүн катарына кошуп келет. Эскерте турган бир жагдай, ал адам жашаган аймактарга тез ылайыкташып жашап келет. Андыктан эгер бул жөргөмүшкө сиз жолугушуп калсаңыз, этият болуңуз. Болбосо аягы жаман болушу мүмкүн.
кайман крокодили. Бул жырткыч крокодилдер көзүнө эмне көрүнсө ошого кол салуудан кайра тартпайт. Бул кара кайман крокодилинин эң чоңу бери дегенде эле 6 метрге жетет. Алардын баш сөөк скелети Нил крокодилиникине караганда алдаганча калың жана чоң келет. Андыктан бул өзгөчөлүк Амазонка дарыясын бойлоп жашаган жырткычтардын эң алдыңкы сабына алып барып такайт. Башкача айтканда, кара кайман крокодили бул аймактардын падышасы. Кара каймандар тиш эмнеге өтсө, андан эч убакта баш тартпайт. Даракта жүргөн маймылдардан, сууда тез сүзгөн чоң окунь балыктарынан, токой эликтеринен, сойлоп жүргөн зор анакондалардан, керектесе тобу менен жүргөн пирани балыктарынан эч качпастан кол сала алат. Түгүл адамдарга кол салуудан баш тартпайт. Эки миң 15 жылы Дейс Нишамура аттуу биологко кол салган. Ал кезде биолог суу үстүндө сүзүп жүрүүчү кемесинде балык кырып отурган. Күтүүсүздөн кол салууга туш болгон биолог бутунан айрылган. Андан кийин да ал кара кайман кетип калбастан 8 ай бою аны аңдып, кол салуунун ыңгайлуу учурун күтүп жүргөн. Кандай болгон күндө да бул кара кайман крокодили аймактын эң кооптуу, жаалдуу жырткыч экендигин айгинелеп турат. Анаконда жыланы. Мына бул жыландын узундугу 10 метрге жетет. Салмагы болсо 3 чоң кишинин салмагына жетет. Ал эми анын кубаты адамды өлтүрүп, бүкүлү жутуп алууга жетет. Бул артыкчылыктар анаконданы дүйнөдөгү эң коркунучтуу жырткычтардын катарына кошот. Бул зор жыландар суусу мол аймактарды мекендейт. Суунун бозомтук болушу анын жакшылап жашынуусуна шарт түз берет. Анын даам сезүү рецепторлорунун аркасында алдыдагы олжонун даамын сезип турат. Керектесе жырткычтардын арасында өзгөчө орунда турган кара каймандарга бет келип, кол салган учурлары арбын кездешет. Анаконда ачка болгон кезде үй жаныбарларына, бодомалдарга чейин кол салат.
Адамдар жашаган жерлерге жакын келип, көзүнө көрүнгөн жандыкка кол салган учурлар буга чейин далайга катталган. Адамдарга кол салган учурлары болгону менен өтө сейрек кездешет. Адамдарга кол салган учурлар көп учурда адамдарды жаныбарларга салыштырып, адашып калган кезде болот. Олжосуна жакын келген анаконда бир секирик менен аны тутуп кармоого жетишет. Колго тийген олжону ороп кысуу менен оп тартып сора баштайт. Анаконда уу чачпайт. Уу чачууга ал зарыл эмес. Анын өзгөчө куралы кысып өлтүрүү. Дээрлик бул жылаандын кол салуусунан аман калгандар чанда кездешет. Жылаан олжосу улам демин чыгарган сайын улам катуулап кыса баштайт. Жыйынтыгында колго түшкөн жандык дем алууга эч ылаасы калбай калат. Анаконданын баш сөөгүнүн өзгөчө түзүлгөнү анын олжону бүкүл жутуусуна шарт түзүп берет. Мейли, адамдан да чоң болсун, оп тартып жутуу иши бул жылаанга андай деле оорчулук жаратпайт. Анаконданын оозу 80 градуска чейин кенен ачылып, жыйрыла алат. Демек мындай өзгөчөлүк анаконданы жырткыч сойлоп жүрүүчү жылаандардын катарын толукташына өбөлгө түзүп отурат. Биринчи бөлүмдүн соңу. Которгон жана текстин окуган Токтосун Жакыпов, монтажлаган Токтосун Жакыпов.